Саламатсыздарбы, ардактуу кесиптештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сүлүктүү шаарындагы жалпы билим берүүчү Токтогул атындагы техникалык лицейинин мугалими Манназарова Гүлжан. Ыраазычылык билдирүү да чоң тарбия деп устатыбыз Гапыр Мадеминов айткандай. Айым устаттык өнөрү тайпасын көрөгөчтүк, билгичтик менен жетектеп, ар бир мугалимдин көзүн ачып, чоң жардамы тийген Курсанай эжекеге, Динара эжекеге ыраазылыгыбыз чексиз. Эми мен бул группага катышканымдын себеби жана натыйжасы тууралуу айта кетейин. Күндөн күнгө кызыктуу сабактар, кызыктуу талкуулар болуп жатты. Өзүн өзү тарбиялоо боюнча көптөгөн маалыматтарды алдым. Убакытты туура пайдалануу боюнча лекцияларды уктум. Айым устаттык өнөрү, сабакка даярданууда эффектүүлүгүн жогорулатуу боюнча, окуучуларды шыктандыруу боюнча, теманы түшүндүрүүдөгү кемчиликтердин баарын терең түшүнүп, натыйжада жалкоолуктан, ичи тарлыктан арылдым. Убакытты туура пайдаланууну үйрөндүм. Азыр бирөөнүн да убактын албайм, өзүмдүн да убактымды текке кетирбеймин. Мектептеги абийирим эмнелерден көз каранды экендигин түшүндүм. Адамгерчилик, кең пейилдүүлүк, тажрыйба үйрөтүүгө даярдык болуп калды менде. Өзүнүн алсыздыгын, кемчилигин жеңип чыккан адам эң күчтүү адам демекчи. Баарыбыз эң күчтүү адам болууга аракеттенели. Гапыр агайга бекем соолук, узак өмүр каалаймын. Курсанай, Динара эжекелерге үй бүлөлүк бакыт, иштерине ийгилик, бакубат жашоо каалаймын. Бул тажрыйбалуу эжекелер бизден дагы да болсо сонун сабактарды күтүп калабыз. Көңүл коюп көргөнүңүздөргө, укканыңыздарга чоң рахмат.